Баары көрүнө турбайбы, оң камера тең. Ооба. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын кырдаалдык бөлүмү инспектор мында туруп эле Козучак айылынын көчөлөрүнө байкоо салып жатат. Көрүп атасызды. Козучактын кире бериши жанагы мечиттин жаны. Мечиттин жаны, ооба. Мына бул Балбал айылына бурулган поворот бул жагы. Козучак айылына 10 видео байкоо орнотулган. Муну менен Чакан айыл коопсуз өлкө тутумуна кошулган. Бирөө адамды жүзүнөн тааныса, бирөө 360 градуска бурулат, ал эми 8 стационардык камералар. Бардыгы Талас облустук ички иштер башкармалыгынын кырдаалдык борборуна туташтырылды. Бул жерде кызматкерлер 24 саат бою бул айылдарды көзөмөлгө алып турушат. Козучак айылына коюлган видео байкоо алгачкы жыйынтыгын берип, жакында уурулукка шектүү киши кармалган. Катуу айдагандар, башка келген машиналардын номерлары билинип, ким бияка немен келди, ошолордун баары аныкталып жатат. Анан тышкары жакында деле мечиттен бир бала ошо жанагы садакага тышаган акчаларды урдаган жерден кармалды. Дагы бизге чоң ийгилик болду. Могу жерде Бешташ коругуна жакын жайланышкан айылдардын бири да. Бул жерде эс алуучулар абдан көп болот. Өзгөчө 6 базар күндөрү жол кыймылында машиналар ушунчалык көп болот. Аны эми камералар бар, кайсыл эме автоунаа ким бардыгы ачык айкын көрүнүп атат. Бир эле ушул чоң могу трассага эмес, ошол кийинки көчөлөргө дагы ошондой камералар коюлса, ошондой нерселердин баары тыйылып эле калмак деп ойлойбуз да. Видео көзөмөл камераларынын Балбал жана Козучак айылынын эли өз темилгеси менен орноткон. Ал арада облуста 300гө жакын видео байкоо камерасы иштеп жатат. Бардыгы ички иштер башкармалыгынын кырдаалдык бөлүмүнө туташкан. Алардын жардамы менен ошол жыл башынан бери 2025 жылдын башынан бери жалпысына 80ден ашуун кылмыштар жана укук бузуулар аныкталып, тиешелүү чаралар көрүлдү. Видео байкоо облустагы эл көп топтолгон жайларда, мектептерде, бала бакчаларда иштөөдө. Салика Сариева, Бексултан Рахатбек уулу, Ала Тоо 24, Талас облусу.